Суу өмүрдүн булагы. Суу үчүн канчалаган өмүрлөр кыйылган. Суу үчүн канчалаган мамлекеттер согушкан. Суусуз жашоо жок. Мына ушул суу менен адамдын жашоо тиричилиги өтүп келет. Кыргызстан канчалык сууга бай болгонуна карабастан, Кыргызстандын көпчүлүк жерлери кайрак келет. Суу муктаждыгы көп. Ассаламу алейкум. Бүгүн биз жасалма бассейн боюнча сөз кылабыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Бага өстүрүү үчүн же балык өстүрүү үчүн же болсо жөн гана суунун запасын кылайын деген ойдо көл жасайын деген болсоңуз, анда бир канча варианттар болушу мүмкүн сизде. Бетон менен куйсаңыз болот, трактор менен жөн гана жерди казып, астына чөпө салсаңыз дагы болот. Же болсо клеенка аркылуу, же мына ушундай геомембрана аркылуу жасасаңыз дагы болот. Биз дагы башында бетон көл жасасакпы деп дагы ойлогонбуз. Бирок бетондун жарылып кетип, суунун түшүп кетип, сиңип кетүү коркунучу болгон. Ошондуктан биз мына ушул геомембранага токтолгонбуз. Мына ушул көлдүн узундугу 30 метр, туурасы 13-14 метр. Кээ бир жер 13, кээ бир жер 14 метр. Чуңкурдугу болсо 2 метр. Бул геомембрана 1,5 микрон мембрананы алганбыз. Өтө калыңын алган эмеспиз. Өтө жукасын эмес, орто калыңдыктагы геомембрананы алганбыз. Мына геомембрана, мына ушул калыңдыкта катуу. Өтө катуу. Клеенка сыяктуу эмес, мына ушундай катуу болот. Мен алдымда 6лык зым турат. Мынакей 6лык зым. Күч менен азыр тешкенге аракет кылып көрөбүз. Мына достор, тешилген жок. Мына. Өтө катуу куш нерсе менен тешсеңиз, теше алышыңыз мүмкүн, атак курч эмес нерсе менен тешип алуу мүмкүн эмес. Демек, муну таш же башка бир нерсе тешип кетпейт. Трактор менен кара менен каздыртып, астына жөн гана топурак салынган. Геомембрананын узундугу 6 метр, туурасы узун болот. Кааласаңыздар 2 метрлиги бар. Мына жабыштырылган жери. Бул жерден суу кетпейт. Колуңуз менен да мынакей тээп дагы ажырата албайсыз. Уланган жери. Жакшылап улаш керек болот. Мына достор, биз ушул эң арзан вариантына токтолгонбуз. Эгерде ушундай жасалма бассейн көл курам деп аткан болсоңуз, мына ушул геомембрана сиздерге ылайыктуу. Чөнтөгүңүздөргө туура келет. Эң арзан түшкөн варианты ушул экен. Бунун чыдамдуулугу күнгө күйүшө 80 жыл деп гарантия берип атышат. 80 жыл эмес, 10 жыл, 20 жылга чейин биздин аба ырайына, биздин күнгө чыдап берсе болот. Өзүн актайт. Анча-мынчага айрылбайт, анча-мынчага тешилбейт. Анча-мынча күнгө күйбөйт. Мына ушул көл 600 кубадан ашык сууну кармап турат. Бул жерге суу толгондон кийин бул бакка кое берилет.
Геомембрана негизинен экиге бөлүнөт. Атмосферага чыдамдуу, анан атмосферага чыдамы азыраак. ПВД жана ПНД деп. Эгер сиздин атмосфера канчалык көп болсо, анда ошончолук чыдамкайын алышыңыз керек. Бизде 2 метрле чуңкурлук болгон үчүн биз жукасынан эле алдык. Мына ушундай достор, бүгүн сиздер менен геомембрана жасалма бассейн жасоо боюнча бир аз маалымат алмаштык. Эгер сиздерде маалымат болсо, төмөндөгү комментарийга жазып койгула. Сөзсүз окуйм. Эгерде дагы эле сиздерге ушул геомембрана ойлондуруп аткан болсо, акчасын төлөсөңүздөр биздин сервисте иштеген жигиттер акчасын алып барып кылып беришет. Сапаттуу кылып беришет. Жакшылап жабыштырып коюп беришет. Бул жагын алар кепилдик алышат, кылганына жооп беришет. Мына достор, сиздер менен жасалма бассейн жөнүндө азыраак маалымат болду. Сиздер менен мен Гыламов Бекболот болдум. Тынч, аман болуңуздар. Көрүшкөнгө чейин.